Баткенди басып кирген тажик аскерлери үйлөрдү өрттөй баштады. Баткен облусуна кол салып басып кирген тажик аскерлери үйлөрдү өрттөй баштады. Муну тастыктаган видео менен Гафур Чураев аттуу тажик баскынчысы өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу бөлүшкөн. Тасмадан Кыргызстанга таандык Баткен облусунун аймагындагы өрттөнүп жаткан үйлөрдү көрүүгө болот. Белгилей кетсек, бүгүн 16-сентябрда саат 6:00 чамасында Тажикстандын куралдуу күчтөрү Кыргызстандын аймагына баскынчылык чабуулун жасаган. Учурда Баткен облусунда абал Курчпойдон калууда. Булак Бишкек 24 kg. Чегара. Тажикстан тараптан белгисиз формадагы адамдар куралдуу кагылышууга катышууда. УКМК тажик тарап оор бронетехниканы, залптык реактивдүү системаларды жана авиацияны колдонуп жатканын билдирди. Ошондой эле алар чегарага жакын жашаган тургундарын тирүү калкан катары колдонууда. Маалыматка ылайык, кагылышууга Тажикстан тараптан белгисиз формадагы кийимде жана кандайдыр бир куралдуу түзүмгө таандык экендигин тастыктаган белгилери жок адамдар катышууда. Кыргыз Республикасынын УКМКсынын чегара кызматынын өздүк атышууну токтотуу үчүн заманбап курал жарактарды жана техниканы колдонууда. Булак медиа центр KG. Кыргызстандын президенти Путинди кемсинтип, жалпы брифингди күттүрдү. Бул Путиндин бир кездери белгилүү болгон шылдыңдоону кайталаган экинчи лидер. Бул тууралуу Кремлдин үгүттөөчүлөрүнүн видеосун тараткан ЧТD Telegram каналы билдирди. Эми Кыргызстандын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров Путинди күттүрдү. Ал эми бир нече ай мурун Путин тынымсыз кечигүүсү менен белгилүү Түркиянын президенти Эрдоганды күтүүгө аргасыз болгон. Ал эми РИА Новости агенттигинин үгүтчүлөрү муну Путин мурдараак келген деп жарашыктуу түрдө сүрөттөшкөн. Булак Эспрессо ТВ. Тажик аскерлери өз элин тирүү калкан катары колдонууда. Тажикстандын аскерлери жөнөкөй жарандарды тирүү калкан катары пайдаланып жатат деп билдирди Кыргызстандын чегара кызматы. Тактап айтканда, тажик тарап Кыргызстанга кол салууда, чегарадагы элин да пайдаланууда. Тажикстан тарапта кайсы бир аскердик топко тиешеси бар же жок экени билинбеген, кандайдыр бир белгиси бар кийим кийбеген адамдар согушуп жатат. Кыргыз чегарачылары чабуулдун мезин кайтарууда. Алар абал өзгөргөн учурда адекваттуу чара көрүп, душмандын ок атуусун токтотуу үчүн заманбап курал жарак жана аскердик техниканы колдонууда деп билдирди чегара кызматы. Булак Баракелде Орг. Кыргыз-тажик чегарасында Кыргыз тараптан 31 адам жаракат алды. Министрлик 16-сентябрда саат 14:00 карата Кыргыз-тажик чегарасында атылган октон жаракат алган кыргызстандык жарандардын саны 31 адамга жетти. Бул маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Жабырлануучулардын абалы жана дарты тууралуу маалыматтар такталып жатат. Баткен облусундагы Саламаттыкты сактоо мекемелери медициналык тез жардам көрсөтүү кызматтары күчөтүлгөн режимде иштеп жатышат. Стационарларда медициналык жардам көрсөтүүгө зарыл болгон каражаттар жетиш деп билдирди министрлик. Чегара кызматынын акыркы маалыматы боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасынын бардык жеринде ок атышуу уланууда. Тажик тарап оор зооттолгон техника, жапырт аткылуу ракета системаларын жана авиацияны колдонуп жатат. Кыргызстандын чегара кызматы билдиргендей, жердеги жана асмандагы бардык чабуулдардын мизи кайтарылып, Тажикстанга Кыргызстандын калктуу конуштарын басып алууга мүмкүнчүлүк берилген жок. Булак Баракелде Орг. Тажик тарап Кыргызстандын аймагын басып алууга аракет кылып жатат. УКМК ок атууну токтотууга аракетине карабастан, тажик тарап оор согуштук техникаларды пайдалануу менен Кыргызстандын аймагына ок атып, биздин аймакты басып алууга аракет кылып жатат деп билдирди Кыргызстан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматынын басма сөз кызматы. Расмий маалымат боюнча ушул сааттарда чегаранын бардык периметрлери боюнча ок атылып жатат. 14-сентябрда Кыргыз-тажик чегарасында курал колдонулуп, жаңжал башталган. Ок атышуу Булак башы, Каксай, Паскарык аймактарында болгон. 16-сентябрда УКМКнын чегара кызматы тажик тарап бардык макулдашууларды бузуп, Баткен районундагы Кыргыз-тажик чегарасынын бардык периметринде Кыргызстандын чегара жана жарандык объектилерине курал менен кол салганын билдирди. Булак Баракелде Орг. Армения чегарачыларынын курмандыктары 135 адамга жеткенин билдирди. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Азери-Армян чегарасында болгон акыркы куралдуу кагылышууда Армения тараптан каза болгондор 135 адамга жеткенин билдирди. Бул тууралуу ал 16-сентябрда өкмөттүн жыйынында айтканын Азаттыктын Армян кызматы жазды. Никол Пашинян курмандыктар боюнча бул акыркы сан эмес экенин, дагы бир топ киши жаракат алганын кошумчалады. Армения менен Азербайжандын чегарасында 13-14 сентябрь күндөрү курал
куралдуу кагылышуу болгон. Азербайжан андан 71 аскери каза тапканын билдирди. Бул үчүн эки тарап бири-бирин айыптап 15-сентябрда эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсү менен чек арада ок атышууну токтотууну макулдашкан. Эки өлкө 2020-жылы Тоолу Карабах аймагын талашып катуу кагылышкан. Анда Армения 4000дей, ал эми Азербайжан 3000дей жаранын жоготкону айтылган. Жаңжалда Азербайжан Тоолу Карабахтагы мурда Армения көзөмөлдөп турган бир нече районду жана Шуша шаарын кайтарып алган. Көп өтпөй Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев жана Орусиянын президенти Владимир Путин аталган чөлкөмдө ок атышууну токтотуу тууралуу келишимге кол коюшкан. Ага ылайык Армения менен Азербайжан макулдашууга кол коюлганга чейин өз аскерлери ээлеп турган аймактарды башкарып турмак болгон. Кесилишкен тилкени Орусиянын тынчтык орнотуучу күчтөрү кайтарып жатат. Армения менен Азербайжан Тоолу Карабахты талашып алгач 1980-жылдары согушкан. Жикчил аймактагы 1988-94 жылдардагы согушта 30 000дей адам өлгөн, 100 000ден ашуун адам качкын болгон же жер которгон. Булак азаттык орг. Эдил Байсалов жокчулукта отуруп, бурчта титиреп жүргөн күндөр өттү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча Самаркандта кол коюлган келишимге комментарий берди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча Самаркандта Кытай Эл Республикасы, Кыргыз Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын өкүлдөрү тарабынан түзүлгөн келишимге оң баа берүүгө чакырды. Акыркы 25 жылда биз ар кандай долбоорлорду баштаганда коркутуп үркүтүүнү бир нече жолу байкадык деп эскерет ал Вестик Кейджи сайтына берген маегинде. Чындыгында темир жолдун курулушу дайыма өнүгүүнү, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн пайда болушун, экономикада, соодада, өнөр жайда принципиалдуу оң өзгөрүүлөрдү билдирет. Муну Кытайга жол салуу катары кабыл албаш керек. Бул Шанхай менен Париждин ортосунда, жакынкы чыгыш менен Индиянын ортосунда транспорттук каттам куруу сыяктуу. Биз байыркы жибек жолун калыбына келтирип жатабыз. Биздин куттуу ата-бабаларыбыз ар дайым соода жолдорунун чордонунда болушкан. Байсаловдун айтымында акыркы ондогон жылдар аралыгында өлкөбүз транспорттук туңгуюкка айланды. Келечек үчүн иштеш керек, деди министрлер кабинетинин башчысынын орун басары. Мисалы, темир жолдун аркасы менен Жалал Абад жаңы дем алат. Келечекте ал жерде жүздөгөн ири өнөр жай өндүрүштөр ачылат. Анткени ал экономикалык жактан максатка ылайыктуу жана кирешелүү болуп калат. Азыркыдай эмес. Кыргызстанда алтын эместин баары пайдасыз болуп жатканда, кара кечеден көмүрдү да чыгара албайбыз. Ал эми темир жол болсо, көмүр, алюминий, темир жана башка металлдар экспорттолмок. Биз транспорттук логистикалык тармакты мындан ары да өнүктүрмөкпүз. Биздин жетекчиликтин пландары бар. 2040-жылга чейин көптөгөн филиалдар курулат. Темир жолдун курулушуна мүмкүн болуучу чыгымдар жана экономикалык рентабелдүүлүгү тууралуу чиновник оптимисттик көз карашта. Биз чыгымдарды төлөп беребиз деп ишендирди. Оптимисттик божомолдор боюнча 5 жылдын ичинде, пессимисттик божомолдор боюнча 10-15 жылдын ичинде. Эксперттер жүйөлүү эсептөөлөрдү жасашкан. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу биздин экономика үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Соода мамилелерин өнүктүрүү, сарпталган акчанын баары бюджетке кайтарылат. Учурдагы долбоор 2017 жылдан 2021 жылга чейин. COVID-19га карабастан Кытай Европа багытындагы поезддердин саны 5 эсеге өстү. Бул тенденция кийинки 10 жылда да уланат. Мурдагы чарбалык эсептер мындай жол кыймылы жок кезде жасалган. Эдил Жолдубаевич бир мамлекеттен экинчи мамлекетке транспорттук линия өтө турган аймакты жоготуп алуу коркунучуна да токтолду. Кытай менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы мамиле достукта, деди ал. Бекеринен алыскы туугандан жакынкы кошуна артык деген сөз бар эмеспи? Эң чоң келесоолук биз Кытай менен чектеш болуп, мамилелерибиздин потенциалын өнүктүрө албай жатканыбызда. Ал ортодо 10 000 километр аралыкта жайгашкан Борбордук Африка жана Борбордук Америка мамлекеттери Кыргызстанга караганда Кытай менен мамилеси өнүккөн. Биз өз аймактарыбызды бербейбиз. Биз коркууга эч кандай негиз көрбөйбүз. Биз ишенимдүү, жаш, динамикалуу өлкөбүз. Биз башкалардан кем эмес өнүгүп жашагыбыз келет. Жокчулукта отуруп, бурчта титиреп жүргөн күндөр өттү. Жаңы жетекчилик өнүгүү жана гүлдөп өнүгүү жолун тандап жатат. Булак Вестик Кейджи.